Kecheki sabak boyunca soru, ha? Kecha kelgenler bilsеңер uni chiqib turasыңlar, kelgenlerге soru. Оң жақтан баштайбыз. Алладан башка Кудай барбы? Жок. Аллахтан башка сыйынып атат Кудай. Иә. Сыйынып атат Кудай. Алладан башка Кудай бар деп сурап мен. Сосын айтпайын. Алладан башка Кудай жок. Сиз Кудайлар бар, Аллах сатсыз. Жоқ, мен сізге бір конкрет сұрау едім. Алладан башқа Құдай бар ма деп атам. А? Жоқ. Бар. Сынығы Құдай жоқ. Алладан башқа Құдай бар деп атады. Не деп дәлелдеп бересің? Жалған Құдайсылар бар да. Алладан башқа Құдай болғанда ла илаха иллаллах дебейт эле. Түсіндіңіз бе? Құдай деген эмне? Құдай дегені мa'буд. Ma'bud дегені адамдар сыйынған нәрсе. Bir ташқа сыйынады да. Ошол таш алардын Құдай. Индияда адамдар 100 миңдеген Құдайға сыйынады. 100 миңдеген Құдайға сыйынады. Ошолорду Құдай деп айтады. Христиандар İsa Aleyhisselam'ı Құдай дейді. Мына буддисттер, буддизмде өзі Құдай немесі жоқ. Құдай жоқ буддисттерде. Қытайдың немесі динінде, біздің байырғы ата-бабаларымыз сыйынған теңіршілік шаман динінде. Bir қанша Құдайлар болған да. Bir қанша Құдайлар болған. Ошолордун бардығын аты Құдай да. Алладан башка Құдай барбы же жокпу деген. Же болбосо Алладан башка Құдай барбы деген суроого Алладан башка Құдай толуп жатат, бирок бардыгы жалган деш керек да. Түшүндүңүзбү? Алладан башка Құдайлар көп, бирок бардыгы жалган Құдай. Чыныгы Құдай Алла. Чыныгы Құдай can берет, дуаларды кабыл алат, денсаулык берет. Оорусаң, Ибрахим алейхиссалам айтат го, оорусаң шифа бересин, муктаж болсоң жардам бересин деп. Алла гана муктажга жардам бере алат. Алла гана пайда келтире алат, Алла гана зыян келтире алат. Алладан башка бардык Кудайлар пайда зиян келтире алат. Алар жалган Кудайлар. Kur'an'da көп келет да, Алладан башка Кудайлар дейт. Kur'an'da көп келет. Алладан башка Кудайлар жалган деп. Алла чыныгы Кудай, башка Кудайлар жалган Кудай. Мушриктер кемеге чыгып кетип атканда, бул жакта кемеге чыкпастан болот. Бири Кубалга сыйынат, бири Латка сыйынган, бири Уззага сыйынган, бири башкага сыйынган, бири Исага сыйынган, бири Теңирге сыйынган. Ар кимиси ар кайсы Кудайга сыйынган бул жакта. Анан кемеге чыгып алышты. Кемеге чыгып баратканда катуу толкундар болуп, кеме чайпалып, кемеге суу кирип, бардыгынын көзүгө жаны көрүнүп калганда, бардыгын не дейт? Ey Allah, ey Allah, ey Allah дейт да. Ошол Исага сыйынганы да, башкага сыйынганы да, аны таштап туруп, Allah дейт. Биз жактагы суфийлер мисал үчүн өзүнүн оолиясын эскербейт ал жерде. Таухид жеке Аллага сыйынуу адамдын жүрөгүнө эгип коюлган да. Ад-дину фитра деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Дин бул табият. Адам канчалык мушрик болуп кетсе дагы, башына оор күн келгенде силкинген убакта жанагы табиятын орогон чаңдар кагылып кетет дагы,
Allah da beredi. Ali Tantavi деген alımdın Ta'rifun amun bi dinil İslam деген kitabı var. İslam dini menen tanışуу деген. Oşol kitabında жазат. Soğuş malında bir Fransız ateist keyin eskerilerinde жазып атат экен да, мен ateist болчумун деп. Soğuşqa barıp bir жерде самолеттен десант ташташат алар. Парашютмен таштайт. Өзү атеист үй бүлөдө өскөн, Кудай жок деген талимди, Кудай жок деген акыйданы жүрөгүнө сиңдирип таштаган ата-энеси Кудай жок дейт алдагычы. Бул жерде жашоодо эч кимге сөз берген эмес. Кудай жок деген. Анан эле парашюттан ташаганда парашют ачылбай калган. Ey Allah деп берип. Өзү жазып атат кийинчи. Бул Кудайга ишеним деп адамдын жүрөгүндө боло бар экен түпкүрүндө. Кудайга миң ишенбесең дагы корккон убалыңда жанагы жахалат деп коет, надандык немелери, чаңдары, келдиктери күйүлүп кетет экен да. Адам коркконда күйүлүп кетет экен дагы. Жанагы фитрат ачылып калат экен да. Табият ачылып калат экен. Анан Алла деп берет. Ошон сыяктуу адамдар жалган кудайларга сыйынып жүрүшөт. Бирок кемеге чыкканда же ошондой акыбалдарда эмне болот? Алла дейт, башка эч нерсе дебейт. Аузуна башка эч нерсе келбейт. Алла дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар кылып жиберилгенде бул жерде элдер Каабада 360 бут бар эле. Ошол 360 буттун каяктан келип калганын биз кечээ сабакта өттүк. Дагы кайталап кетебиз. Ибрахим алейхиссалам. Бул динде тавхид дининин негизги атасы да. Анан Исмаил алейхиссалам, андан кийинки пайгамбар. Бул жердин арабтары Исмаилдин урпактары. Исмаил алейхиссалам өлгөндөн кийин бардыгы тавхид менен жашады. Алланын өзүнө гана сыйынып жашашты. Ширк жок эле булардын жашоосунда. Андан эле замандардын бир заманында Амр ибн Лухай деген бир адам чыгат. Макканын эң чоң аксакалы болот. Алым болот өзү, алым. Адамдар отур десе отурат, тур десе турат. Мына харам десе харам дешет, мына адал десе адал дешет. Чоң алым бул. Алла Таала bir eldi adaştırgısı gelse alımda adaştır. Alım arkılı adamlar adaştır. Demek özünün tağdırında Makke'nin elin adaştırığını tağdırına yazgan oşoğa Amr ibn Luhay'dı sebep çıkılgan. Amr ibn Luhay Makke'nin aksakalı Siriya jağa barat. Hristiyan jurtuna barat. Aylanıp жүрсе bazarda bir but aykel talaman satılıp atkan eкен да. Barıp жетпей калат да. Эмне сатылып атат десе ушундай aykel. Бул Кудай дейт. Ал кандай касиети бар десе жамгыр жаадырып берет дейт. Башка пайдаларды берет дейт. Анан о Меккеде бизде жамгыр жок. Бизге аябай керек Кудай экен. Кара ошол жерден шайтан азгырды. Ошол жерден Алла адаштырды. Ошону сатып алат. Ал Хубал деген Кудай. Жана сахабаларды азаптап атканда айтат го. Билалды азаптап атканы, Аммарды азаптап атканда мушриктер Хубал деген дейт го. Анан Билал ла иляха иллаллах, Алладан башка Кудай жок деп. Ошо Хубал ошо. Амр ибн Лухай аны Сириядан сатып келип Каабага коюп коет дагы. Анан айтат: Алладан да сурай бергиле, мындан да сурай бергиле дейт да. Анан Хубалдын жанында башка кудайлар коюлуп, анан 360 кудай болуп келет Каабада. 360 кудай. Ошолордун бардыгы Кудай, Илах деп Куранда, ошонун бардыгын не дейт? Илах деп келет да, Кудай деп келет.
Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келдиби? Келгенден кийин буга ислам дининин эң негизги идеологиясы ла илаха иллаллах. Ла илах деген ла илаха иллаллах келмеси эки бөлгөн турат да. Биринчи бөлүгү менен адам Алладан башка кудайлардын бардыгын четке кыйган. Ла илах. Хубал ла илах. Лат ла илах. Узза ла илах. Теңир ла илах. Мисалы үчүн мындай дүйнө масштабына караганда. Зевс ла илах. Юпитер ла илах. Умай ла илах. Бардыгы ла илах да. Андан жүрөк божоп калгандан кийин иллаллах деп туруп Аллахны эгип коесуз. Ла илаха иллаллахнын мааниси ушундай да. Бардык кудайлар чынайы кудай эмес, алар пайда бербейт, зыян бербейт, бир гана Алла бар. Мына ушул калима келди анан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элдерге чыгып айтты. Но силер сыйынып аткан, силер ата бабаңар сыйынып аткан канча жылдардан бери. Бардыгы пайда зыян келтирбейсиздер. Бардыгын таштагыла. Бир Алланын өзүнөн дуа кылгыла деп. А булар болсо Аллага да дуа кыла берет эле, буттарга да дуа кыла берет эле да. Бирок алар анчалык даражада акылсыз болгон эмес мушриктер. Өтө философиялары жакшы деген. Ага келип туруп, мисалы үчүн, бул Хубал таштан жасалган да. Лат, Узза бардыгы таштан жасалган да, статуяда. Анан келип туруп буларга тилеп атса, Хубал деп тиленип атса, пайгамбарыбыз же башка сахабалар, биринчи авалкы сахабалар. Сен неме таштан тиленесиң десе, алар айтат. Жок, биз таштан тилемдейбиз дейт. Ошол таштын ичинде арвак бар дейт. Таштын ичинде ыйык адамдардын руху бар дейт. Ыйык адамдар ошол таштын ичинде дейт да. Биз ташка эмес, таштын ичине кирип алган рухка сыйынабыз дейт. Алар олия болушкан дейт. А олиялар бизге караганда Аллага жакыныраак дейт. Биз олияга сыйынабыз, олиянын арбагына сыйынабыз. Олиянын арбагы бизди Аллага жакындаштырат. Юкаррибуна илаллахи зульфа. Куранда ушундай келет да. Аллага бизди жакындаштырат дейт. Таштын өзү кантип жакындаштырат? Ал таш болсо. Жок дейт ал. Ал таштын ичинде рух бар дейт да. Ошол рух, мына арбак дегендин мааниси каякта жатат? Мушриктер ошол арбактарга сыйынган, ташка сыйынган эмес. Алар айткан таштын ичинде арбак бар деген. Ошол арбак бизди Кудайга жакындаштырат. Алар олиялардын арбактары. Эми олиялардын арбагы деген сөз каяктан келди? Нух алейхиссаламдын доорунда бардык адамдар Алланын өзүнө сыйынып турган маалда, Нухтан мурунку доордо 5 олия болгон да. Вад, Суа, Яуд, Яук, Ягуз, Наср. 5 та не болгон? Олия киши болгон да. Алар өтө алым, өтө Аллага жакын, дуасы кабыл болгон алым адамдар. Анан булар аламдан өтүп кетет. Өтүп кеткенден кийин кийинки урпактарга шайтан келет. Айтат: адамдар, мынау Азирети Вад, Азирети Суа, Азирети Яук, Азирети Ягуз, Азирети Наср. Булар кандай адамдар эле десе, биздин алдыбызда алар олиялар эле, алардын дуасы кабыл эле, алар Аллага жакын адамдар эле дешет. Силер кандай адамдарсыңар, ошондой олияларыңарды эскербеген акмак адамдарсыңар дейт. Эмне кылышыбыз керек? Шайтан эми молдонун немесине келет да, алымдын
кыяпатында келет да. Эмне кылышыбыз керек десе, ар намаз окуп атканыңарда бир эсиңерге алып койгула олиялар дейт. Анан Аллага намаз окуп атканда олияны зикир кылып башташат анан. Анан ошондон бир канча убакыт өтөт. Бир күнү шайтан дагы келет. Эй адамдар, анау Вад, Суа, Яук, Ягус, Насыр олиялар силер эскерип атасыңарбы десе, эскерип атабыз. Кандай эскерип атасыңар? Намаз окуп атканда бир эстеп коюп атабыз. Жок, аныңар жетишсиз. Олиялардын урматына жетишсиз. Эмне кылайлы? Олиялардын сүрөтүн чегиле дагы коюп койгула дейт. Дуалга илип койгула дейт. Намаз окуп аткан кыбла тарапы койгула дейт. Аны эскерип туруп, сүрөтүндө карап туруп, намаз окуй бергиле дейт. Аллага сыйына бергиле. А бирок олиянын сүрөтүндө карап койгула дейт да. Ошентип ибадат кыла башташат. Анан бир күнү шайтан дагы келет. Эй адамдар, олияларды эскерип атасыңарбы? Эскерип атабыз. Кандай? Сүрөтүн чыгып алганбыз алдыбызга. Жок, олияларыңардын улуулугу, урматтуулугу үчүн бул жетишсиз. Алардын айкелдерин жасагыла дейт. Алардын айкелдерин жасашат. Кыбла тарапы коюп алышат. Аллага сыйынып атат. Бирок алдыда айкел турат. Мына ушул жерден ошол поколениянын балдары. Ал поколение өзү алданып атат. Бирок алар ширк кылган жок. Алар Аллага эле сыйынып атат. Болгону алдыда айкел турат да. А берки жаш балдарчы? Жаш балдар кирсе, атасы намаз окуп атат. Каяка карап намаз окуп атат? Айкелге карап намаз окуп атат. Демек ушул айкел биздин Кудай экен да. Деп барып Алланы унутушуп, айкелдерге сыйынып калышат. Же болбосо унутпаса дагы, Аллага дагы сыйынып эле турган болуп калды, айкелге да сыйынып эле турган болуп калды. Ширк деген ушул. Аллага шерик кошту деген ушул да. Ширктин тарыхы ушул. Ширктин башталышы ушул. Ошол малга чейин Адам алейхиссаламга түшкөн динде ошол олиялардын айкели жаралганга чейин ширк болгон эмес. Анан Нух алейхиссаламды ошол коомго жиберди. Нух алейхиссалам аларды чакырды, түнү чакырды, күндүзү чакырды. 950 жыл чакырды. Канча адам? Аз эле адам мусулман болду. Аз эле адам. 950 жыл өмүр. Ошондуктан хидаят Алладан да. Эгер пайгамбар дават кылса дагы Аллах хидаят бербесе, ал жукпайт. 950 жыл чакырды, бир аз эле адам мусулман болду. Анан ошол Вад, Суа, Яук, Ягус дегендердин немелери мына Жидда тарапта бир жерге көмүлгөн экен. Ошол айкелдерди дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын вакытына бир аз калганда шайтан бир адамдарга жанагы Амр ибн Лухай дедик го, ошого эме кылып түшүндү. Мына ал жакка барсаң, кассаң чыгат деп ошол жактан казып алып келип аларды коюп койгон. Ошентип Макка эли мушрик болуп кеткен. Аллага да сыйынган, арбакка да сыйынган. Мушрик деген ошол. Аллага да сыйынып берет, арбакка да сыйынып берет. La ilaha illallah. Алладан башка Кудай жок. Эми ушул тема менен эле жабат окшойбуз бүгүн. Алланы Куранда айтат: "Валиллахил асмаул хусна". Алланын сонун көркөм аттары бар дейт. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Фаттах, Аль-Маннан, Аль-Кабир. Көп 99 аттары бар дейт. Фад'уху биха. Аллага дуа кылганда ошол аттардан бирин кошуп туруп дуа кылгыла. Ошол аттар менен кайрылгыла деп атат да. Эми ушул жерде бир маселе бар. Кээ бир адамдар Алланы теңир дешет. Болобу десе көпчүлүк болот дешет.
Allah'ını Tengir dese болады деп айтышады да. Emnege dese біздің бабаларымыз Теңір деп айтқан дейді. Эми тарихқа қайтайлы. Ошол замандарда біздің бабалар Теңір деп қайсы құдайды айтқан? Асман. Бұл көкө Теңір, ал көк Теңір дегені да. Қытайдан келген дейін бізге. Қытайдан келген. Қытайлар асмандың өзіне сыйылған да. Тян деп асманда айтады. Тян ри. Теңірінің этимологиясы Тян ри. Ал асмандағы құдай емес, ал асман құдай. Асмандың өзі құдай. Асмандың өзін Теңір деп тұрып құдай дешкендағы, анан анын аялы бар дешкен. Анын аялы ким? Умай. Жер. Умай. Умай. Теңір чоң құдай, анын аялы Умай құдай, анан жер суу құдай, жердің астында дағы құдай бар, ажал жіберген құдай бар деп 4-5 құдайға не қылған бабаларымыз сыйынған. Эми гректерді алып қарайлы. Гректер, ең чоң құдай деп Зевеске сыйынышады. Деңіздің құдайы деп Посейдон дегенге сыйынышады. Жердің астының құдайы деп Аид дегенге сыйынышады. Ошентип бардық жердің өзінің құдайлары болған. Ең чоң құдай қайсы? Зевес. Бізде бабаларымыздың алдында ең чоң құдай қайсы? Асман. Теңір. Азыр біз Зевес десек бола Алланы? Жоқ. Болбайды да. Демек Теңір десек те болбайды. Индиялықтардың алдындағы чоң құдай misal үшін Вишну деген құдайлары бар да, Шива деген құдайлар бар, чоң құдайлар. Алланы Шива десек болады? Болбайды да. Египеттіктер ошо құдайлардың пантеон деп қойды да, құдайлардың өзінің даражалары бар да. Ең башында Ра құдай отырады да, Ра. Анан кейін Птах, анан сегметте ошондой немелер құдайлары бар. Өзінің даражалары бар. Ең башында қайсы? Ра. Біз Алланы Ра десек болады? Болбайды. Демек, Теңір десек те болбайды. Эми бұл нәрсені ақырында ушундай тарихи түшүндүрүп туруп, Аллаға өтүш керек да. Алланы Теңір дебеш керек. Себеп дегенде Теңір деп ал мушрики немени замандын чоң құдайынын аты. Анан эмне болгон? Арабтар келген. Арабтар келип Алладан башка құдай жок десе, биздикилер ошо эң чоң құдай Алла экен да деп чоң құдайды калтыргандагы башкаларды алып коюшкан. Умайды, жер сууну, башкаларды алып коюшкан. Теңир эң чоң құдайдын ордунда калган. Бирок аты калган. Ошентип Алланы Теңир дегенге аслыда болбойт. Анан үйрөнүп калган адамдарга ошентип түшүндүрүш керек. Алланы Зевес десе болбойт десе, анда Теңир деп болбойт. Себеби бул мурунку жахилия замандын эмнеси? Идеологиясы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Арафатта 124 миң сахабасына айтып атканда эмне деди? Хутба кылып атканда: "Инна умурул жахилияти тахта кадамайя мавду." Жахилияттын иштери, жахилияттын идеологиясы, акыйдасы бардыгы менин бутумдун астында көмүлдү деди да. Демек жахилияттын идеологиясы көмүлүш керек. Теңир дагы, Зевс дагы, Юпитер дагы, Кришна дагы, Шива дагы барды көмүлүш керек. Бир эмне калыш керек? Аллах калыш керек. Ла илаха иллаллах дегендин мааниси ушул. Саллаллаху таала алейхи ва ала алихи ва сахби ажмаин.